Талаш шаарындагы дин жана ишеним эркиндиктерин сактоого багытталган тренингке Талаш шаардык мэриясы диндердин өнүгүү тарыхы сабагынын мугалимдери менен бирге 4 диний конфессия өкүлдөрү катышты. Тренингдин катышуучуларына дин таануу илимин өнүктүрүүгө жана дин жөнүндө объективдүү билимдерди жайылтуу багытында маалымат айтылды. Никто в Кыргызстане не может быть как-то преследоваться, либо быть осужден, либо быть осужден даже общество. Кыргызстанда 2022-2023 окуу жылынан тартып мектеп программасына диндердин өнүгүү тарыхы сабагы киргизилди. Сабакта дүйнөлүк диндер, алардын негизги аныктамасы, диндердин бөлүнүштөрү, агымдары тууралуу кеңири маалыматтар берилет. 2 чейрекке ылайыкташкан программага бардык диндердин тарыхы камтылып, дин аралык ымаланы бекемдөө максатын көздөйт. Бул предмет боюнча мамлекеттик стандарт, укуктук ченемдик нормативдик актылардын баары кабыл алынган. Бул предмет угулушу жеңил болгону менен өтүлүшү өтө татаалыраак. Анткени бир эле мезгилде, бир эле класста ар кайсы диндин өкүлдөрү болуп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир динге артыкчылык бербөө максатында биз ар бир сабакта 3 динге тең, дүйнөлүк 3 динге тең басым жасоо менен балдарга ошол диндин баалуулуктары кайсыл, артыкчылыктары кайсыл, ошого түшүнүк бергенге аракет кылып жатабыз. Кыргызстан мусулман өлкө катары жарандардын басымдуу бөлүгү ислам динин карманышат. Ал эми ислам дини башка дин агымдарын сыйлайт жана аларга болгон көз карашы түз. Кыргызстандын дин таануу изилдөө борбору дин жана ишеним эркиндиги маселелери боюнча иштеген мамлекеттик кызматкерлердин жана эксперттердин потенциалын жогорулатууга багытталган бир катар билим берүү, изилдөө жана маалымат долбоорлорун ишке ашыруу багытында иш алып барышат. Данный проект поддерживается при Центре религиоведческих исследований и поиска общего. Дин таануу изилдөө борборунун жана эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун достук дарагы долбоору ишке ашырылып жатат. Анын алкагында Кыргызстанда динди тутууда жана сактоо эркиндиги туурасында маалымат айтылат. Ошондой эле долбоордун алкагында көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп турат. Мисалы, айдын аягында дин аралык дөөлөттү бекемдөө максатына арналган көчөт отургузуу акциясын өткөрөбүз. Разные межрелигиозные конфессии. Кыргызстандын дин таануу изилдөө борбору 2011-жылы Кыргыз Россия Славян университетинин дүйнөлүк маданиятты жана диндерди изилдөө боюнча ЮНЕСКО кафедрасынын базасында түзүлгөн көз карандысыз изилдөө борбору болуп саналат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары.